байкеден смс келиптир. Моорду көрбөйсүң, угуп көрчү деп. Эски запись экен да. Бир айылындагы тойдо ырдалып аткан бир видео экен да. Биринчи башка бир ырчыга сунушталып, анан ал жактан макул болбой коюшкан, баш тартып коюшкан. Анайым кичине түштү. Эмне мындай болуп калды депчи. Жакшылык эле болсо экен деп болдум да. Өтө деле ырымчыл эмесмин, бирок кирсем здравствуйте деп айтышат го. Саламатсызбы десем уят болуп калышат. Угарды менен эле элдердин бардыгына жагып баштаптыр эми. Ооба, точно жарык мындай. Как будто проблема жок. Багы мен ностальгия болдум. Бала кезге барып келдим. Союз кезинде сон эле, анан бир тыйын эле деп. Менде макияж жок да. Анан чачым дагы бир өзүнчө бир нерсе эмес. Жөн эле өрүп койгонмун өзүм эле. Аябай жөнөкөй атмосфераны берди да. Эл ошондой сусап калгандай сезилди магачы. Өзүм жакшынакай болуп турсам деп. Жашымды айтып эле коеюнчу. Жүрөгүм издеген адамын издеп жүрөт окшойт. Билбейм, балким таптыбы. Кандай жигиттер жагат. Ошо өзүнө аябай жакшы карагандар жагат. Табарман болсо, иштесе, кичине сүйлөп койсо болот. Кичине сүйлөп. Махырга көп эле нерсе сурамакмын. Уялып атам айтканда. Кыял болбогон окшойт. Кош керек болуп калды. Анысы кош коюм деп. Көп эмгектен кийин анан ушундай бир ийгилик келди деп айтсам болот. Саламатсызбы, Супер KG порталынын көрөрманы. Бүгүн мына ушундай сонун атмосферада, сонун бир керемет инсан менен маектешебиз. Учурда Муңайбы Адеми аттуу ыр коомчулукта деги бүт жакта жаңырып атат. Биз дал ошол ырдын аткаруучусу Элера Викеш менен бүгүн маектешебиз. Кош келдиңиз. Рахмат. Дан кубанычтамын. Чоң рахмат. Мен да аябай кубанычтамын. Жакшы. Жылдың аябай жанып атат. Кандай сезимдер болуп атат сизде? Сонун сезимдер болуп атат. Аябай укмуш жылдыз, билбейм, элдерге ошондой көрүнүп атат окшойм. Көргөндө эле башкача карап атышат. Мага жагып атат айтор. Кылгандарымдын акыбети деп ойлоймун го. Негизи сизди өзүңүздүн аудиторияңыз, өзүңүздүн кесиптештериңиз жакшы тааныйт, бирок калың эл көпчүлүк таанып башла керек. Өзүңүз жөнүндө бир айтып берсеңиз, тааныштырып. Өзүм ошол Маданият жана искусство университетин бүтүргөм. 5 жыл эстрадный вокал бөлүмүн Бөбөсара Бешиналиева атындагы. Анан окуп бүткөндөн кийин дагы вокалды таштаган жокмун. 2 жыл азыркыга чейин деле негизи вокал менен профессионально мындай алек болуп келем. Мындай спортсмен сыяктуу элечи, дайым формада болуш керек да үн. Окуп бүткөндөн кийин биздин улуттук филармонияда Токтогул Сатылганов атындагы солист болуп 2 жылдан бери иштеп келатам. Ошо окуп бүткөндөн бери эле ырларды жазып, клиптерди тартып жүргөм. Анан ошентип азыркыга чейин иштеп келатам. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Буга чейин жанагырыңыздан мен сизди аябай жакшы таанып калгам. Саундтрек ырдагансыз. Махабат сакымдарынан да. Махабат сакымдар. Ошондо дагы өтө бир сонун элге жаккан ошол. Ооба. Биринчи миллион ошол болгон болчу. Көбүрөөк ошол элдерге билбейм эмнегедир саундтрек болгондо, бул да саундтрек болуп атпайбы? Саундтрек болгондо бир башкача тиет окшойт деп ойлоп калдым элдергечи. Кандай айтор, түшүнүктүүрөөк болобу, ырды бай кинону көрүп, анын тарыхы белгилүү болуп, анын ырды жакшы кабыл алышат окшойт деп ойлоп калдым да. Бирок бардык эле саундтректер мындай популярдуулукка жетпейт болчу, Анысы дагы бар. Эмнегедир сиздики болуп калды. Анан өңүңүз дагы башкача, атыңыз дагы башкача, кыргызсыңбы деп койчу. Ооба, бу жака кирсем здравствуйте деп айтышат го. Саламатсызбы десем уят болуп калышат. Депчи. Кыргызмын. Бирок биздин баш жактарда чоң энебиз тарапта башка бир ошол түрктөрдүн каны бар деп айтышат. Ошон үчүн балким ошол жактан келсе керек. Бирок андан кийин уже кыргыз ага чейин деле кыргыз болуп келген да. Билбейм, нукура кыргыз бар бекен өзү. Бирок негизи эле айтат го, кыргыздар мурун ушинтип өңү сары, көп болушкан деп, Чачы кызыл меникиндей. Чачыңыз өзүңүз ушундайбы? Чачым өзүмдүкү боз, мындай аябай ачык боз да.
Эмнегедир ушу кызылды жакшы көрөм, кызылга эле боёй берем. Сонун жарашат экен. Рахмат. Атыңыздын маанисичи ким койгон? Атымды ошо атам коюптур. Мен көп боло элек, анан атымды аябай көп издегенге түштүм да. Атымдын аябай көп мааниси бар экен. Бүт маанилери сонун экен. Илгерки немец тилинен мааниси ошол жарык, жарыктык деп маани берет экен да. Жарык жер, жарык эл, жарык адам депчи. Анан дагы бир жаңыланган немец тилинен воин деп келет экен мааниси. Ушундай маанилери бар экен. Анан өсүп, өнүгүү, мындай орусча айтканда эмне дейбиз? Благополучие, ушундай сактуу маанилер экен да, жалаң эле жакшы мааниси экен. Анан окуп алып мен өзүм аябай мурда көп маани бербеген экенмин деп атам аябай ыраазы болдум. Кандай сонун атты койгон деп. Өзгөчө дагы. Болбосо сиздин убагыңызда сиздин курдаштарыңыз, жашташтарыңызда мындай аттар Жок. Жок дейдик. Анан ушул сонун бир популярдуулукту сизге алып келип берген саундтрек боюнча, ыр боюнча сөйлөшө эле. Кантип сиз ырдап калдыңыз? Кантип жаралды негизи бул? Көп эле ушинтип сурап атат. Негизи Самат байке менен буга чейин 2-3 жылдан бери иштешип жүргөнбүз. Чогуу иш-чараларда, тойлордо. Жакшы киши го, өзү билбейм, мен жакшы көрөм Самат байкени. Баары эле жакшы көрөт го. Анан айтып калды, мен Азербайжанда болчумун, Кыргызстандын маданият күндөрү болуп, Баку шаарында жүргөм, анан келгем эмеден отельге келип эле, интернет жок да башка жакта. Келип калсам эле Самат байкеден СМС келиптир. Моурду көрбөйсүңбү, угуп көрчү деп. Эски запись экен да, казактардын эскерип турбайбы? Казакстандагы бир айылындагы тойдо ырдалып аткан бир видео экен да. Чын айтканда эме экен, бир аз түшүнүксүз, запись эски деген. Анан угуп мен чарчап келгем, анча түшүнбөдүм. Анан Самат байке менен катышыбыз жакшы болгон үчүн, жакшы көргөнүм, сыйлаганым үчүн анан давайте сделаем деп эле сразу эле кабыл алдым. Таланттуу киши, кыракы киши, жөнөкөй нерсени айтпаса керек депчи. Дароо эле макул дедим, анан эртең ырдап жөнөтөйүнчү көрөйүн дедим. Эртеси күндө угуп анан 2-3 күн угуп туруп анан ырдап жөнөттүм. Жакшы жарашат экен деп калды. Анан Азербайжандан келип эле, келсем уже аранжировка даяр болуп калыптыр. Ирлан Талайбеков байкебиз жазыптыр. Анан студияга барып эле дароо мен барып үнүмдү түшүрүп жөнөттүм. Самат байкелер ошондо ошол кинону тартып Нарындын Куланак айылында болчу. Анан мен жөнөттүм WhatsApp'тан, ушундай болду, угуп көрүңүз десем эле аябай жактырды. Ал жактагы ошол съемочный площадкадагы тартылып аткандардын баарына жагыптыр да. Кечке коюп аябай угарды менен эле элдердин баардыгына жагып баштаптыр негедир. Анан сон болот экен деп эле калды. Анан өзүмө да жакты, башында түшүнбөй аткам, кандай эмне депчи. Анан жакшылап байкап карасам, аябай сөздөрү дагы, мындай обону дагы ушунчалык мелодичный экен. Анан элдерге да ошентип жагып кетти го дейм. Сиздин атыңыз сыяктуу мындай жарык экен, Жарык. Шаңдуу мындай нерсе берет. Ооба, точно жарык мындай. Как будто проблема жок, баары сонундай, башталганда чимтип тим эле сонунда, жеңил мындай. Жагымдуу. Кандай ойлойсуз, эмнеге эл мындай бат анан жакшы кабыл алып кетти? Эмнеге мындай популярдуулукка жетип кетти? Комментарийлерден байкап көрсөк, ушул нерсени мен да көп ойлогом. Эмнеге депчи, анан комментарийлердин элдердин өздөрүнүн айтуусуна караганда, баягы мен ностальгия болдум, бала кезге барып келдим деп айткандар көп экен да. Анан кээ бирлери болсо ошол ностальгия эмес, ошол сиз айткандай аябай позитив экен, аябай үнүңө жакшы жарашыптыр, сен өзүңдүн мүнөзүңө дагы жарашат экен дегендей кылып айтып атышат да. Анан көпчүлүк ойлойм, ошол ностальгия болуп, баягы ретро болуп атпайбы, музыка стили, аранжировканын жазылган инструменттери ретро болуп атат да. Анан ошол ретрону эстеп айта беришет го, баягы биздин ата-энелерибиз делечи. Союз кезинде сонун эле, анан бир тыйын эле депчи. Балким ошол кездерди эстеп, анан сонун жашоону эстешип, аябай жыргап жактырып атышат окшойт деп ойлойм бир четинен да. Анан жанагындай го, бизде мисалы азыр клиптер дагы мындай эл пафостон чарчап калдыбы дейм да. Мындай
укмуш ошону көрсөтө бергенден кийин анан карапайым нерсени көргүсү келдиби деп жөнөкөй нерсени анан тоодон тартылды сиздин көйдөңүз деле мындай аябай жөнөкөй атмосфераны берди да эл ошону сусап калгандай сезилди магачы. Ушул жерден бир таң калыштуу нерсе бар да. Мен бүт концерттерге, съемкаларга негизи бүт жерде чачымды сложный прическа кылып, бетиме дагы аябай профессиональный макияж жасатып ушинтип жүрөмүн го көбүнчө анан. Ошол съемкада менде макияж жок да. Анан чачым дагы бир өзүнчө бир нерсе эмес, жөн эле өрүп койгонмун өзүм эле. Стилистке барбай эле жөн эле түшүрүп эле өрүп койгом. Бетимди дагы бир аз эле жайлоодо каяктагы визажист эле алып барган эмеспиз, таң атпай кеткенбиз. Бир аз эле кылганмын да, жокко эсе дээрлик. Анан бардыгы стилисттер, визажисттер, мени тааныгандар айтып атышат да, сен бүт жерде макияж менен, прическа менен жүрөсүң, анан ушул хит болуп аткан ырыңда сенин макияжың жок деп. Анан мен да таң калдым ошо. Балким ошол сиз айткандай элдердин бардыгы гламурдан тажап кеттиби, ошондой жөнөкөй болгон нерсени самаган окшойт деймин да. Ошон үчүн жакты окшойт деймин да. Анан бул ырды Самат Байкенин стористеринен көрүп калдым. Биринчи башка бир ырчыга сунушталып, анан ал жактан макул болбой коюшкан, баштатып коюшкан. Ошону сторисинен мен дагы чала була көрүп калдым. Ошо бирөөгө айтканмын, бирок ал жактырбай калып деген сактуу көрдүм. Анан мен аны билген да эмесмин. Өзүм жүрсөм та Азербайжандамын деп. Аны уккан да эмесмин. Келгенден кийин деле уккан жокмун. Ошо сторисинен көрдүм мен дагы. Кийин Самат Байкеден өзүнөн деле сураган жокмун. Ким болчу? Кимге айттыңыз эле депчи. Мага не кызык. Буйрук, Буйрукко. Демек сизге буйруган экен. Мага буйруктур да. Кудай. Анан ошол жайлоодон тарттыңыздар, Ооба, шаардан алыс эмес, өтө деле алыс эмес экен. Бирок өтө клиптен караган кезде как будто артыңда картина тургандай да. Ушунчалык кооз жерди тандашыптыр. Анан ошол турган жерибиз дагы как будто сахнага окшош экен. Тоо сыяктуу сахна. Анан тоонун үстүнө дагы сахна жасап атпык. Бизчи ретро сахна кылыпчы. Үстүнө сахналарды коюп, килемдерди коюп, илгеркидей кылып. Анан ошонусу менен дагы элдерге аябай жакты деп ойлоп атам. Баягы ошо эски ностальгия болупчу, кайра элечи. Ошону берди го деп ойлойм. Кандай сонун бир эсиңизде калган учурлар болду съемка учурунда? Съемка учурунда бардык эле учур мага жагып атты. Өзүмдүн кесибим болгон үчүн тажабай, жыргап, ошол моменттен рахат алып, мага баары жагып атты. Бир эле жакпаган жери ошол жайлоодон түшүп келатканыбызда съемкадан кийин кранды салып барышкан да, килейген крандычы тоонун башына. Ошол кранды салып барган маршруткабыз тыгылып калды. Аябай тыгылды деп, жамгыр жаап кеткен да, тыгылып чыкпай бир топко чейин турду. Ошондо өлө кыжалат болдум. Манайым кичине түштү. Эмне мындай болуп калды депчи. Жакшылык эле болсо экен деп. Ошол нерсе мен аябай эсимде калды да, кыжырым кайнап бир нерсе болдум да. Өтө деле иримчил эмесмин, бирок аябай көпкө чейин тыгылып туруп алды да. Курсак ач болчу да. Курсак ач, жамгыр жаап кеткен, аябай үшүп. Көрсө баягы ийгилик жөн жерден жаралбай турбай, ошондой кыйынчылыктын артынан келет экен да. Аны ошол моментте байкабай калганмын го. Бирок баары унутулду, сон. Азыр эстеп, наоборот, эме кылам. Депчи, сон болгон экен депчи. Бекеринен болбоптур ошол кыйынчылыктар деп. Ушул жерди өзгөчө бир белгилеп айтып койсок болот да, мисалы азыр кимде бир кыйынчылык болуп аткан болсо, демек бир жакшы нерсе күтүп турат. Ооба, сөзсүз. Кыйынчылык болуп атса, манайыңыздар түшүп атса, муңайбаңыздар де. Ырдагыдай муңайбаңыздар, капаланбаңыздар. Сөзсүз кыйынчылыктын аркасында бир укмуш, керемет нерсе күтүп турат. Ооба, ийгилик күтүп турат. Эң сонун. Анан болсо эң эле популярдуу суроо жүрөгүңүздүн абалы. Жүрөгүмдүн абалы. Жүрөгүмдүн абалы. Жүрөгүмдүн абалы жакшы. Жүрөгүм издеген адамын издеп жүрөт окшойт. Билбейм, балким таптыбы, таба элекпи. Эми бар. Мындай. Кандай жооп? Жүрөгүмдүн абалы жакшы. Негизи ойлоп жүрөм. Көз алдыңызга алып жүрөсүз. Ооба. Бирок дал өзү деп айта албайсыз. Деп айта албайм. Азыр болсо мен сизге кыска нуска суроолорду берем.
атактуулардан сөз айткан учурлар болгонбу? Атактуулардан сөз айткан. Бизнестен же политикаданбы? Болгон окшойт. Болгон. Сырткы келбет канчалык жашооңузда роль ойнойт? Көп эле. Тойлорго чакыруулар болот азыр? Буга чейин да көп болчу, азыр дагы да көбөйүп кетти. Кичинекей кезиңизде кыялданып бирок аткарылбай кыял боюнча калып калган кыял? Космонавт болом дечүмүн. Ар бир балдарыңыздын ушундай бир кыялы бар, Ооба. Өзүңүз тууралуу эч ким билбеген бир факт. Бир факт. Эч ким билбегенби? Билбей атам. Жашыңызды айтсаңыз да. Жашымды айтып эле коеюнчу. Алгачкы махабатыңыз эстейсизби? Алгачкы махабатым боло элек. Махабатка жок, мектепте эч ким жактырган эмесмин. Демек боло элек. Кыздардын ортосунда достук болобу? Болот. Досторуңуз бар, курбарыңыз? Бар. Актриса болгуңуз келеби? Келчү, келет го. Ооба. Дагы деле. Ооба. Кандай жигиттер жагат? Кандай жигиттер жагат? Ошо өзүн аябай жакшы карагандар жагат. Өзүн караса мени да карайт да. Өзүн жакшы караган, спорт менен машыккан. Анан көп сүйлөбөсө желательно. Мен сүйлөгөнүм жетет. Мен өзүм деле көп сүйлөбөйм негизичи. Анан сүйлөбөй жакшы мындай табарман болсо, иштесе, кичине сүйлөп койсо болот. Кичине сүйлөп, көбүрөөк иштесе? Анан билбейм. Махырга эмне сурамаксыз? Махырга көп эле нерсе сурамакмын. Уялып атам айтканда. Махырга негизи ушул суроону такыр ойлонуп көрө элекмин. Билбейм эмне сурасам экен. Акыркы 2 жылда аябай бир популярдуу болбоду бул суроо? Ар бир кыз ойлонуп калып атат ошондо. Билбей атам ошо махырга сурасам. Ошо билбей атам. Бир эле аны сурагым келип атат бирок. Негизи кайсыл жактан экениңизди айткан жоксуз? Мен өзүм Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Макаренко айылынан болом. Ошол жакта туулуп өскөнмүн. Ошол жакта балалыгым өткөн. Мектепти ошол жактан бүтүргөнмүн. Анан бул жакка жогорку окуу жайга. Ооба, бияка шаарга келгем окуганы. Что өзгөндө дедиңизби? Өзгөндө калың канча? Кече эле барып сурап келдим. Эмне болуп атат, жаңылыктар кандай болуп атат десем, ошо минимум 300 000 дейт. Такыр болбой уже эч айласы жок калган болсо, анда 300 000 экен. Арзан да. Слишком арзан го. Мен болсо көп жигиттер сурооруна жооп алып берип атам деп ойлойм азыр. Анан азыр болсо сиз жана актриса болгум келет дегениңизди бир жерден окуп да калган болчу. Өзбекстанда окутуп, келиңиз мен сиздин актердук чеберчилигиңизди. Мен сизге айтам, биздин суроо берип, сиз мени суроому мени жактырбай аткандай, мени тоготпой аткандай жооп беришиңиз керек. Кетишиңиз керек болуп атат да, кысылып атасыз, ошол сыяктуу жооп беришиңиз керек. Анда кыска эле жооп берип коюш керек болот го. Аны кошуп коем деп. Биздин порталды көрөсүзбү деген саточ. Сиз жооп беришиңиз керек. Типа жактырбагандай көрүшүң керек. Эже сиз биздин порталды көрөсүз да, жагабы негизи биздин материалдарыбыз, берүүлөрүбүз? Көрүп турам. Көрөм. Жагат. Көп урчулар негизи биздин газетанын баш бетине чыкканы дагы кыялданышуу. Сизде болгонбу ушундай кыял? Кыял болбогон окшойт. Боло албайт окшойм. Мен бирөөнү жактырбай сүйлөй албаймын да. Анан кыйыныраак болот экен. Билим паткын сразу. Ооба. Дайым мындай элге сүйлөп аткан адамга көңүл буруп, анан ошонун эмесине көңүлүнө карап сүйлөймүн го. Бул роль мага кичине кыйыныраак болуп калат экен. Азыркы сиз айткан менин мүнөзүмдүн карама каршысы болуп атат да. Эч качан жашоомдо андай сүйлөгөн эмесмин менчи. Анан ошого уялып да кеттим. Сурагым келип атат да сизден. Мисалы,
кайсыл бир жөн эле ийгиликтүү болуп кетип эле бир ырыңыз менен популярдуулукка жетип кеткен жоксуз да. Бул нерсенин артында сиздин көп эмгегиңиз жатат, Аны баары биле бербейт. Ошол жолуңуз боюнча да кыскача айтып бересизби? Негизи ошол көп эле окуу 2015-жылы окууга тапшыргам. Анан 5 жыл бою ошол мен аракеттерим болду да. Анан сырткары дагы окууну бүткөндөн бери уже 4 жыл болуптур окууну бүткөнүмө. 4 жылдан бери ырларды жазып, клиптерди тартып, көп мээнет кетти, акча кетти. Анан толтура эле мындай аракет кылып турбуз да. Азыр ойлоп көрсөмчү, тип артта карап көрсөк, көп эмгектен кийин анан ушундай бир ийгилик келди деп айтсам болот. Бышып келип анан аябай эме болду да. Бышпаган нерсени эл кабыл албайт да. Бышты, мен өзүм быштым биринчиден. Анан үнүм бышты. Зрелость деп коебу, ошол нерсе келди деп ойлойм. Анан ушул эле учурдан дагы пайдаланып айтып койгум келип атат. Ошол Самат байкеге да рахмат. Именно мага айтып, мага чейин бирөөгө айтыптыр, бирок андан кийин мага айтты да. Мага айтканына аябай ыраазымын Самат байкеге. Рахматымды айтам. Ошол ырдын сөзүн, ошол идея полный Самат байкеники да, Самат Эркинбеков. Анан ал сөзүн өзү жазган. Алишер деген байке экөө чогуу жазышыптыр. Ошол Самат байкеге аябай ыраазымын. Мени тандаганына, мага ишенип тапшырганына. Ошол жакта жүрөт экен, Азербайжанда жүрөт экен, анда башкасына ырдата берейин десе деле болмок да. Болбосо шашылыш болчу да. Анан жок деп мени күтүп, ошондо дагычы ырдап көрчү, ошогонуңдай эме кылып көрчү деп багы мамилеси жакшы го. Аябай ыраазы болдум. Результаттан кийин тем более ыраазы болуп атам. Сиз дагы Самат байкенин ишеничин, үмүтүн ону эселеп актап бердиңиз окшойт, Ошондой деп ойлойм. Самат байке көрүп атса. Көптөгөн кыйынчылыктарыңыздын артынан акырындап мына өзүрүн көрүп баштадыңыз. Ооба. Мындан алдыңкы да кандай пландарыңыз бар? Алдыда дагы сонун пландар бар. Сонун даярдалган, негизи даяр болуп калган ырларым бар. Чыгарайын дегенчи. Анан айтып аткандай бир нерсени жөн эле чыгарбаймын го, көбүнчөсү бышып жетилдик да, көрдүк, кантип чыгарыш керек. 7 жылдан бери байкадык, кайсыл учурда чыгарыш керек, кандай кылып чыгарыш керек. Анан бышырып көрүп, анан угуп көрүп, анан бул жерин оңдош керек экен деп оңдоп ошол оңдолуп бүтүп калган даяр ырлар бар. Кудай буйруса, ошолорду чыгарабыз элге. Эң сонун жана мисалы хайп кылыш үчүн ар кандай ырлар чыгып атпайбы азыр? Ал ырлардын мындай бат күйгөнү менен өмүрү кыска болот го, бат эле өчүп калат кайрачы. Анан ошондой ырларды ырдап көрсөмбү деген ой болгонбу? Деп мен жакындарым айтышкан. Элера, сен үнүң жакшы, кебетең жакшынакай. Анан акылың да бар, сен музыкалык билимиң дагы бар. Жакшы ырларды ырдап атасың, бирок мындай хайп кылып ырдап көрбөйсүңбү? Жөн эле кызык болуш үчүн ошол ырларың менен чыгып, анан башка ырларыңды да элдер угат дегендей жакшы мааниде айтышкан. Мен деп макул болгондой болгом, бирок такыр келбей койгон да. Көңүлүңүз тарткан эмес, Ооба, тарткан эмес. Өзүм жакшынакай болуп турсам деп. Кантип анан бир болбогон нерселерди ырдай албаймын го деп ошол колумдан келген эмес. Сунуштар көп эле болгон. Манты деп ырдап көрбөйсүңбү деди. Да, башкача деп ырдап көрбөйсүңбү деп сунуштар болгон, бирок мага эме болгон жок. Көңүлүңүз тартпады. Көңүлүмүз тартпады, такыр тартпады да. Кудай сактасын эми. Анткени сиз айткандай ошол ырчылардын көпчүлүгү ошентет да, мындай мазмундуу жакшы ырларды жаратканда угулбай калат. Анан жана жеңил желпи ырлар жакшы бат кетип калат да. Ошондо орусча айтканда ойлай видно болуп кетет да. Анан мен дагы ушундай ырдап көрөйн. Анан ушунун арты менен башка ырларым угулуп кетет деген ой менен. Ойлойм да, бирок кээ бир ооба ошентип хайп үчүн ошондой ырларды дашат. Бирок дайым деле андай жеңил ырлар популярдуу болбойт. Анткени биздин канча деген классика, мисалы Рыспай атабыздын ырларычы калбады түбөлүк элечи, популярный болуп, азыркыга чейин азыркы жаштар дагы ырдап өздөрүнүн анын таап жеп жүрүшөт да. Дайым эле ошол жеңил ырлар популярдуу болот деп айтпай эле койсок болот экен деп ойлоп калдым да. Ошол жакшы тиякты чукуп көрсөкчү, Асан Калый аталарыбыздын ырлары кандай классика, кандай терең мазмундуу, ошолордун ырлары алигече жашап келатат. Бирок ошол учурда да популярный болгон, азыр дагы популярный да. И дагы ошентип кала берет. Ошондуктан сапатка иштеш керек деп ойлойм. Коркпой элечи, жакшы ырларды жарата бериш керек. Элдер билет да.
бир күн эмес бир күн баары бир өзүрүн көрүшөт. көрөт сөзсүз. Эми болсо азыр биздин көптөн күткөн учур сизге ушул Муңайба адеми ырын атап бересиз. Макул. Адамдык сапатың арттырып жашагын, төгүлбөй көз жашың, махаббат курчасын, болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми, Муңайба адеми кайгырбачы деги, Муңайба адеми кайгырба адеми, Муңайба адеми кайгырба адеми, капаланба деги, бул да жаштык деби, болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми, Муңайба адеми. Эң сонун аткаруу болду. Сизге абдан сонун жарашкан өзүңүзгө. Мындан ары дагы ушундай ак жолтой болсун, мындан аркы жолуңуз дагы. Амин, рахмат. Көп жакшылыктарды каалайбыз. Рахмат. Сизге азыр эркин микрофон. Чоң рахмат, сиздерге рахмат. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Анан Кудайга чексиз шүгүр, ар бир мүнөтүбүз үчүн Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтиришибиз керек. Анан ушул элден айланса болот. Эл көтөрөт, баардык нерсени ошол эл баалайт, эл сындайт. Элге аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Баалап өнөрдү, биздин эмгекти баалагандарга аябай монтип тазим кылып коеюнчу. Рахмат. Анан жакындарыма рахмат, колдогондорго, мени сыйлаган адамдарга, тааныштарыма, баарына чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге келип бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн сонун маек болду. Рахмат.